Ырчы Анжелика президент Садыр Жапаровка кайрылуу жолдоду. Ырчы Анжелика Кайратова президент Садыр Жапаровтан Алмазбек Атамбаевдин үйүн ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга берүүнү суранып, өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу кыргыз эли. Биздин арабызда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн балдарыбыз бар. Өзгөчө балдарды карап, аны чоңойтуп жаткан ата-энелердин түйшүгү да түмөн. ДЦП болуп төрөгөн үчүн жашоосун аманат кылып, турмуш курган жолдошу дагы таштап кетип, баласын жалгыз караган энелер дагы жок эмес. Көпчүлүгү жумуш менен алектенгенге шарты жок, керек болсо үйү жоктор бар. Ушундай абалда жашаган энелер чогулуп, сизге жана кыргыз элине кайрылып жатабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйү мамлекетке алынган. Жайгашкан аймагы климаттык шарты ДЦП балдардын ден соолугуна кам көрүүгө, реабилитациялоого ыңгайлуу экени эске алып, ушул категориядагы жарандарга берүүңүздү суранабыз деп жазган Ырчы. Педофилдерге жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам парламент тарабынан 30-июнда кабыл алынган. Документ балдардын жыныстык кол тийбестигин коргоого болгон укуктарын, өмүрүн жана ден соолугун камсыз кылууга багытталган. Өспүрүмдөрдүн мындай укуктарын бузгандар үчүн айыптын өлчөмү жана жазанын мөөнөтү көбөйтүлөт. Жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасаган адамдар мөөнөтү эскиргенине же психикалык ооруга чалдыкканына, психикасынын убактылуу бузулушуна байланыштуу кылмыш жаза кодексинен жоопкерчилигинен бошотулбайт. Аларга мунапыс да берилбейт. Бишкекте атышуу орун алып, бир адам жаракат алды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ага ылайык 7 августта милициянын 102 кызматына Карманский көчөсүндө белгисиз адам октон жаракат алганы боюнча маалымат түшкөн. Жерине 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу барган. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүүдө белгисиз үлгүдөгү тапанча, бир даана патрон жана гильза табылган. Алдын ала маалымат боюнча октон жаракат алган 1984-жылы туулган жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык негизинде кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тиешелүү укчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эштик оюндары Акматалиев жана Тыныбекова алтын байге алышты. Туркиянын Коnya шаарында өтүп жаткан 5-чи ислам шериктештиги оюндарында кыргызстандык балбандар Эрназар Акматалиев жана Айсулуу Тыныбекова алтын байгесине ээ болушту. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда 11 августта эркин күрөштөн 70 кг салмакта Эрназ Акматалиев финалда ирандык Хасейн Абдузарип Пашакалайны алтын нөл эсебинде утту. Ал финалга чейин алгач түркмөнстандык Мекан Оразовду, чейрек финалда тажикстандык Жамшед Шарифовду 11-0, жарым финалда азербайжандык Аскар Мамадалиевди 12-1 эсебинде жеңип алган. ТМЖ телеканалынын YouTube баракчасына катталууну унутпаңыз. Бул видеого лайк басып, комментарий жаза кетиңиз.